Кутмандуу кушбак кечиңиздер менен, ардактуу телекөрүүчүлөр, мына мынтип сиздер менен бирге дагы бир жакшылыктын үстүндө турабыз. Эшикте жаз болсо дагы борбор калабызда тойлор уланууда, анда эмесе сиздер менен бирге көп кырдуу талант, ырчы жана аткаруучу, тамада жана алып баруучу Кубанычбек Ажыбаев менен бирге маек курмакчыбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, антракт башталып калган учур экен. Анда эмесе сиздер менен бирге өзүбүздүн суроолорубузду Кубанычбек Ажыбаевга узатып алсак. Бул тамада окуган себеби мен консерваторияда окуп жүргөн кезде 2004-жылы 5 беле ошондо бир дос балдар болуп кетет, Азамат деген жигит. Ошол жигит тамада чакырып, тоюна тамадасы келбей калып, мен алып барып калгам, айла жок. Мен анда эмеде комнатада консерваториянын жатаканасында ошол жаткан жерден анан чуркап келип туруп, жүрүп сени алып барып сүйлөп жүрөсүң. Ой, мен тамада болбойм. Жок, сен элдин арасында сүйлөп жүрөсүң да, бара ошону тамада болуп калгам. Ошо менен көрсө тамада жакшы экен, ошондо 500 сом гонорар алгам. Ана ошо кызыгып анан тамада болуп кеткем да. Эми эң негизгиси акча дагы акча дагы. Анан экинчиси эл менен аралашып алгандан кийин эгер үйдө жата берсең, булуп кетет адам. Эл менен сүйлөшкүсү келип, тамада болгусу келип, ырдагысы келип, сүйлөгүсү келип ошондой да. Ошол эми бул биринчиден эл менен аралашып, элдин арасында эмне деген акылмандар, акылдуулар, ошолордон өзүң дагы акыл топтойсуң. Экинчиден үй бүлөгө дагы финанс топтойсуң да. Мен негизи өзүмдүн кезибим ырчы, профессионалдуу ырчы деп консерваторияга бүткөн жигит катары айтам. Бирок мен жана 2004-2005 деп атам, ошондон бери тамадамын. Ошо үй алганда да, машина алганда дагы финансынын бардыгы тамадалык менен түшкөн. Ырчылыктан деле мен эл билип калганда бир 4 жыл, 5 жылдын эле аралыгы болду. Бирок ырдап анча акча таба элекмин. Чындыгында бул тамадалык менен таап жүрөм да. Эң биринчи ошо тамада болгондо, мен жана тамада болгондо сүрдөгөм абдан. Ошондо бир 120 эле киши болчу. Мага бир 1200 адамдай көрүнгөн да. Ошондой сезилген. Сүрдөгөм, анан тойду бир баш аягын таппай, канчада бүтүрөр билбей, тосторду өзү бергенде, өзүнүн расчёту болот. Ошол расчёттон жаңылып, ушинтип отуруп, эптеп бир түнкү саат 1-2де бүткөнбүз да. $300 беришти, ошондо $300 20 000 сом да. 20 000 сомго тамак. Негизи 20 миң сомго же сиз өзүңүздүн ставкаңыз барбы? Жок, азыр эми ар кандай, эми ставка деп айта албайм мен. Кээ бир кыйналгандар болот. Кыйналып чындыгында той бериш керек болуп бергендер болот. Эми анда түшүнүп кичине эме кыласың. Анан кээ бирөөлөр болот, эми $1000 чейин берип койгондор эми болушат. Эми алар чоңдорлор, бизнесмендер жанагыдайлар. Анан акча менен эсептешпейт, андай эмне тойун жакшынакай өткөрүп бересиң. Анан аягында мага рахмат деп берип койгон күндөр болот да. Тойдон ыңгайсыз нерселер көп эле болот. Бирок азыркы убакта тойдун ээлери мынтет да, оюн ойнот дейт, сөзсүз. Дей беришет. Эл оюнга чыгаргандан билбейм, кээ бир билими жок, китеп окуган жигиттер оюнга алып чыгып, ортого алып чыгып, тура эмес оюндарды ойнот, элдердин жүрөгүн калтырып койгон да. Элдин жүрөгүн калтырып койгон. Анан оюнга чыгарганда чыгара албай кыйналасың да кээде. Ошондой бир ыңгайсыз нерселер болот. Анан бир акыркы биринчи эң акыркы бир 1-2 тос калат го, ошондой кездегилер эзилет да кечке сүйлөп. Анткени 100 грамм ичип алган, Акмолдодон бастырып алган дегенде, ошол кезде бүтүрө албай кыйналасың да, ошондой болот. Антрак мен үчүн эс алуу. Эс алайын десем, силер келип интервью алып атпайсыздар. Мен ойлойт элем, кыргыз жок болуп кетмейинче той токтобойт. Анткени илгери согуштун убагында дагы баласын шоу тоюн берген, ачка үйүндө нан жок болсо да той берген. Ошон үчүн тойду эч качан токтото албайбыз. Азыр ресторанда той азыр өтөт, башкача багытта өтүшү мүмкүн, кийин бир 10 жыл 20 жылдан, бирок той боло берет бар деп ойлойм да. Анан мисалы үчүн той берип атканда, ошол өткөрүп аткан тойду мисалы тамада болуп бер дегенде, ошол жоопкерчилиги аябай чоң. Мойнуңа жүктөп аласың. Ошол той бүткүчөктө ошо менен кошо жашайсың, кошо кыйналасың. Эл мындай шаңы жок отурса,
өзің баягы эптеп не кылып көтөрсөм экен деп ар кандай кулон болосуң да. Шаңдуу болсо сүйүнөсүң, как будто өзүңдүн тоюң шаңдуу өтүп аткандай болот. Ошондой ар бир тойду мисалы үчүн мен эптеп акчасын алып коюп анан бүтүрүп коеюн дегенде алып барбаш керек. Ошо переживать этиш керек, ошого жашаш керек. Ошол тойдун ар бир той берген ошол жерде мисалы үчүн 300 киши болсо, ошонун арасынан 10 киши сени рахмат телефонуңду алып мактап кетсе, ошол той сонун болуптур деп эсептейм да мен. Сулууларга суктанууга акын бар деп ырдап атса, бир гезиттен атын айтпай эле коеюн, гезиттен чыгып звонить этип чалып алып аялым айтып атат. Күйөөң айдан ачык, сулууларга суктанууга акын бар деп ырдап атат. Кызганбайсызбы десе, неге кызганайын, булар бизди багып атат го дейт. Анысы карындай, тойго неге каршы болот? Үйдө дасторкону кенен болсо, алдында айдаган машинеси болсо, жакшынакай үйү болсо, финансы түшүп атса, тескерисинче каршы болбойт. Тескерисинче үтүктөп, кийинтип, галстугуңду тагып, давай жакшы барып кел, жакшы өткөр деп кайра кечинде тосуп алып ушундай да. Ар кимде кандай кылып ар кайсы тамаданы кандай кылып тандарын мен билбейм, бирок өзүм жөнүндө айтып берейин. Менин биринчиден ырдайм, жөн эле ырдабайм, ырларым хит. Анан сүйлөгөндө жакшы сүйлөйм, маанилүү сүйлөйм. Анан китепти көп окуйм деп. Анан эми негизи күндө эле той боло бербейт да. Үйдө бош калгандар болот. Негизи ушул тамада болгонго чейинки мен түптөп алган, өзүмө топтоп алган эме чыгармачылык менен ошону эле элге берип келатам чындыгында. Ошол бир убакыт болот жанагыдай кызыккан. Мен ырдасам экен деп, комуз чертсем экен деп кызыккан. Ошол убакта баары топтолот. Азыркы убакта анда-санда элдердин арасынан аксакалдардын аттарынан алабыз. Жакшы акыл сөздөрүн. Мисалы үчүн мен өмүрүмдү уккан эмесмин, бир сөздү бир аксакалдан уккам. Энең жакшы чыкса, агаң жакшы чыкса ата кыл, энең жакшы чыкса сака кыл деген. Сөздүн мааниси кандай терең да. Анан анысы карындай элдердин арасынан ушундай нускалуу сөздөр көп чыгат. Анан той көп болсун, ушу тойдон гана жолуга. Рахмат. Ондай дасторкондо нан болсун, өрүшүбүздө мал болсун. Ар бир ресторанда, ар бир үйдө той болсун. Согуш болбосун, уруш болбосун, той эле болсун. Тойго не жетсин? Кудай ден соолук берип, тойда бийлеп, жыргап, ойноп, күлүп, тамак ичип, көптөн бери тойдун шылтоосу менен жолуга албай жүргөн бир туугандарың менен жолугуп каласың. Ошо бир азыркы заманда жумуш биригиш кыйын. Тойдон жолугасың, шер жазасың. Той болсун, мен той деп эле тилейт элем. Той деген жакшы да. Кубаныч мырза, бизге ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, жагымдуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Толгонуп көңүл чөкпөсүн, тоюбуз такыр бүтпөсүн деген тилек менен бүгүнкү антрак берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстамаңыздар. Келерки чыгарылышта биз сиздер менен дагы бир таланттуу, өнөрлүү тамада жигитибизди сиздер менен тааныштырмакчыбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар.